Кыргызстанда добушун саткан шайлоочуларга 20 000 сомго чейин айып салуу сунушталууда. Тиешелүү мыйзам долбоорун депутаттар Бактыбек Чойбеков жана Миргүл Темирбаева иштеп чыккан. Алар шайлоодогу добуш сатып алууга бөгөт коюу үчүн добушун саткандарга 10 000ден 20 000 сомго чейин айып салуу же 120 саатка чейин коомдук жумушка тартуу жазасын киргизүүнү сунуштап жатат. Учурда бул мыйзам долбоору коомчулук тарабынан талкууга алынууда. Акча каражаты, материалдык баалуулук, кызмат, жеңилдик же башка пайда алуу жолу менен шайлоочунун өз добушун саткандык үчүн жоопкерчилик 10 000ден 20 000 сомго чейин айып пул салуу же 120 саатка чейин коомдук жумушка тартуу. Иликтөөнүн башталышына чейин добуш сатып алуу аракети тууралуу ыйгарым укуктуу органдарга ыктыярдуу түрдө кабарлаган болсо, шайлоочунун кылмыш жоопкерчилигинен бошотулуусу каралган. 20 000 аз го. 20 000 аз, көп эле салыш керек. Добуш сатпай өзүнүн эрки менен добуш бериш керек. Менин пикирим ушундай. Пикирим жакшы эле да, ошо айып салган жакшы да. Анан добуш сатыштын кереги жок. Өзү негизи давно ушундай кылыш керек эле. Ар бир адам өзү каалаган адамга добуш берет да. Ишти алып бара турган, анан грамотный адамдардан болуш керек да. Буякта мыйзам чыгарып атпайбы? А бизде буга чейин базарда иштеген деле, иштебеген деле бардыгы акчанын немеси менен добуш сатып алып шайлана берген. Ошонун результаты ушундай болду. Мындан ары добуш саткандарга 20 000 аздык кылат, андан да көбөйтүш керек. Аталган мыйзам долбоорунда жаран иликтөө иштери башталганга чейин добуш сатып алуу фактысы тууралуу укук коргоо органдарына кабар берсе, жоопкерчиликтен бошотулары жазылган. Бул мыйзам кабыл алынып калса, жарандар добушун сатпастан татыктуу талапкерлер шайланмак дешет. Бул мыйзам керек. Буга чейин бул кириш керек эле, бирок азыр кеч болсо дагы инициатива көтөрүп атышат. Мен муну колдоймун. Буга чейин куда ошондой фактылар болуп, татыксыз талапкерлер депутат болуп шайланып калды. Жаран добушту акчага сатып жүрүп, өзүнүн татыктуу экенин билип туруп, кандай жол менен болсо дагы ошо парламентке барып отуруш керек болуп атат. А парламентке баргандан анын максаты элге кызмат кылуу эмес, сатып алган талапкердин максаты. Ал өзүнүн бизнесин коргоо, же болбосо өзүнүн байуу жолуна түшүү, коррупцияга малынуу, бирөөлөрдөн пара алуу, ошондой максатты көздөп баргандар добушту сатып алат. Ошолордун тарыхын, таржымалын көрүп туруп, карапайым шайлоочу ошондон сабак алат. Кой дейт. Булар дейт акчасын уштап аткандан кийин, булар парламентке татыктуу талапкерлер экен. Андан көрүп татыктуусын шайлайын, бир тиын акча албайын. Ким татыктуу болсо ошону шайлайын деп акчага көңүл бурбай калат. Сотрудники МВД нападают на родителей Султанбекова. На него самого, это просто фашисты. Эскерте кетсек, 2024 жылдагы жергиликтүү кеңештердин шайлоосунда Социал-демократтар партиясынын мүчөлөрү добуш сатып алуу беренеси боюнча шек саналып камалган. Учурда аталган партия бул көрүнүштүү саясий буйрук деп эсептейт. Деген менен добуш сатып алуу боюнча далилдер көрсөтүлгөн. Жаңы мыйзам колдоо таап, кабыл алынса добуш сатып алууда, сатууда жоюлмак деген пикирлер айтылды. Ушул законду кабыл алса, бир-эки 1000 сом, 2000 сом алам деп 20га түшпөйүн деп бирин айтып жүрүп, тазалануу башталды го. Жакшы болот. А СДПК партияда эмне болду? Факты менен чыгат, шу телефондо сүйлөшүп, айлык мынча адам топтодуңбу деген, бул эми бизде саясий куугунтук, кто они такие, саясатта булар коррупционный партияда. Буларды камаш керек, ол мойнуна коё, факты бар, болот ошо менен жетет. Кийинкилерге сабак болуш керек. Коом өзгөрөт, бири-бирине айтып, мында таза бирөөнү шайлап алайлы деп секин өзгөрүп кетет. Учурда кылмыш жаза кодексинде добуш сатып алууга каршы берене бар. Ага ылайык добуш сатып алган адамга 200 000 сомго чейин же 5 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.